жакшы келин болсун атың. Апасынын канаттары, атасынын эркетайы, агасынын балапаны, биздин үйдүн кенжетайы. Карындаш, ак бакыттын жолундасың карындаш. Ак тилектер орундалсын табылбас. Жүрөгүң өр толкундасың жалын жаш. Агасынын балапаны. Мекенибизде саат 18. Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу угармандарыбыз, мына кайрадан бүгүнкү күн да келип, жаратуучу ушул күндү буйруп сиздер менен Ашар уктуруусунда жолугушуп жатканыбызга абдан кубанычтамын. Адаттагыдай эле 1 саат бою силер менен 2 психолог бирге болмокчу. Мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова. Силер менен кандайсыңар? Биздин угармандарыбыз жакшы турасыңарбы? Бизди күтүп атасыңарбы? Качан үндөр менен эфирге чыгып биз менен баарлашат деп. Биз бул жактабыз, даярбыз. Ашар уктуруусу ким жаңыдан кошулган болсо, Үй бүлөлүк Окей радиосунда бейшемби сайын кечки саат 18:00дөн 19:00га чейин Ашар уктуруусу жаңырат. 1 саат бою психологдор сиздердин кызматыңыздарда болмокчу. Бүгүн бизде өзгөчө уктуруу. Биз убада кылганыбыздай эле ар бир айдын акыркы 4-күндөрү биз угармандардын суроолоруна жооп беребиз. Биз буга чейин Instagram баракчабызга алдын ала маалымат чыгарганбыз. Психологдор жооп берет, чыгыңыздар деп. Анан ошол суроолордон баштайбыз бүгүн. Ошондой эле жакшы кабар бар сиздер үчүн. 1 сааттын аралыгында сиз дагы өзүңүздүн сурооңузду берсеңиз болот. Биз убакыт жетишсе, бирок жетишет дайыма эле биз жетишкенге аракет кылабыз. Сиздин да сурооңузга жооп беребиз. Биздин сандар 911919 сандары түз байланыш үчүн. Ал эми WhatsApp кызматын колдоном десеңиз, шашпай узун кылып жазып жиберем десеңиз, анда 0705 53 16 64 0705 53 16 64 сандарына жазсаңыз болот. Жакшы, Сейил, биринчи суроодон сен окуп баштап кетпейлиби? Сен окусаң, анан так. Instagram баракчабызга келген суроолорду ачып атам. Биринчи сурообуз бул 1 мүнөт эмес, 1 секунд дейинчи. Саламатсызбы? Мен 21 жаштамын дейт. Жашы өтө маанилүү азыр бизге. Турмушка чыкканыма 7 ай болуп жатат. Боюмда бар болчу, бирок ал өспөй калды. Күйөөм жакшы, бирок боюмдан түшкөндөн бери анчалык эркелетпейт. Көп урушабыз. Кучактасам, иштериңди кыл деп түртөт. Канткенде жолдошумдун көңүлүн алсам болот. Мен да аялмын. Эркелетишин, кучакташын каалайм. Ыйлаган убакта ал урушуп турса да, аны кучактап ыйлагым келет. Кыскасы, ал менин жан дүйнөмдү анчалык түшүнө бербейт. Эмне кылсам болот деген суроо экен. Ар бир суроо албетте биз үчүн олуттуу. Биз ар бир суроого көңүл бурабыз. Анткени бул адам эмне ичинде, ички дүйнөсүндө эмне ооруп аткан болсо, ошону айтат. Жүрөгү эмнеге толсо, ошону сүйлөйт. Ошон үчүн бизди угуп атат деп үмүттөнөбүз бул айым. Мейли, анда баштайлы. Бул айым жаш экен, 21 жашта. Турмушка чыккандан бери ошол 7 ай баласы боюндан түшүп калып, күйөөсү менен ага чейин күйөөм жакшы деп атат. Күйөөсү демек мамилелери болуп келген, мамилелерине байланыштуу, караштуу. Күйөөсү деле мындай жаман, бул жакта жаман мүнөздүү деп эч бир айтылган жок. Күйөөсү менен мамилеси жакшы окшойт. Бирок ошо баласы боюндан түшкөндөн баштап анчалык эркелетпейт деп урушат, көбүрөөк урушуп кетет экен. Ортодо бир келишпестиктер жаралып кеткен окшойт. Канткенде кучакка муктаж айым, күйөөсүнүн кучагына, сооротусуна, кучагына. Канткенде жолдошумдун көңүлүн алсам болот деген суроо.
Албетте сиз да аялсыз, сиз дагы ар бир адам негизи эркектер деле муктаж кучакка. Биз адамбыз, бизди кабыл алсын, бизди уксун, бизди эркелетсин, бизди түшүнсүн деп ар бир адам каалайт да. Бул нормалдуу, бул жакшы, туура каалоо болгону менин жанымды анчалык түшүнө бербейт дегенге бул биз туура баа берип атабыз, туура түшүнүк. Билесизби, ушул суроону окуп атканда мындай деген ой келди да менде. Мага 7 ай сиз көтөрүп кичинекейден аристен анын боюңуздан түшүп калганы силер үчүн, экөөңөр үчүн бир күтүлбөгөн нерсе деп ойлойм. Сиз дагы ушул мындай оңой эмес, оор абалдан өтүп аткан учуруңуз, анткени сиз айымсыз баланы сездиңиз, көтөрүп жүрдүңүз. Сиз үчүн бул чоң стресс. Мен ишенем, депрессия айланып кетпесе керек. Кудай сактасын, бирок бир чоң стресс абалдасыз. Эми күйөөңүздү да ойлоп көрсөз, балким күйөөңүз дагы кандай бир деңгээлде ушул учурдан өтүп аткан жокпу? Анткени балким ал аябай күттү, ата болом деп, балким мен даярданып атты. Дагы биз азыр эми болжол менен айтабыз, эгерде сиз менен бетме бет отуруп сүйлөшүп аткан болсок, анда албетте бул суроого сиз өзүңүз так жооп берип турмаксыз. Бирок биздин түшүнүк боюнча сиз күйөөңүз ошондон бери деп айтканга байланыштуу, балким күйөөңүз чынында эле ал деле ошол мындай оор стресс абалында жүргөн учуру сүйбөй, каалабай, сизди кучактабай, сиз мындай муктаж болуп атканыңызда сизди жакшы түшүнө албаган учурдан өтүп атса керек. Сиз өзүңүз айтыңыз, мындай ошол ойдон калтырбай бул нерсени. Сиз ыйлаган учурда ал сизди кучактабаса, сиз кайра ыйлагыңыз келет. Бул мындай бир замкнутый круг сыяктуу. Сиз ыйлайсыз, ал кучактабайт, кайра ыйлайсыз. Күйөөңүзгө айтыңыз болгондой эле, өзүңүздүн каалооңузду айтыңыз. Сен мени кучактабайсың деп сын пикир айтпаңыз, урушпаңыз. Эч кандай бул жакта ортодо келишпестикти кайрадан мындай өрчүтүп албаңыз да. Болгону өзүңүздүн атыңыздан айтыңыз. Мен ушундай абалда кучакка аябай муктажмын. Мени кучактап койсоң, мага жеңил болот. Мен ошон үчүн аябай каалайм ушуну. Мага башка бирөөнүн эмес, сенин кучагың керек деген сөздү айтканыңыз күйөөңүз үчүн бул маалымат болот. Балким бул биз унчукпастан, өзүбүз каалап, бирок каалообузду айтпагандыктан мындай кантип башка адам муну кантип түшүнөт дегендей. Ошон үчүн айтыңыз. Бул учурда күйөөңүз балким өзү менен өзү өтүп аткан момент. Ал кучакка эмес, балким сүйүү тил, биз айтып келебиз го, сүйүү тилдин сүйүш үчүн башка адамдын жүрөгүнө алып бара турган 5 жол бар деп айтып келебиз. Башкача сөз менен бул сүйүү тили, балким күйөөңүздү башка. Ошон үчүн сиз аныктап чыгыңыз, күйөөңүзгө эмне жагат. Өзүңүздү эле албетте өзүңүздүкүн да карап көрүңүз. Сиз эгерде кучакка ээ болуп аткан болсоңуз, кучакты каалап атсаңыз, демек бул сиздин ошол жүрөгүңүзгө алып бара турган тил, жол. Күйөөңүздүкү балким убакыт, балким ага сөз керек, балким ага жардам керек, балким ага дагы башка бир ыкмаларды колдонуп, ага мындай өзүңүздүн оюңузду түшүндүргөнгө аракет кылыңыз. Жапжаш үй бүлө, сел буюрса силерде баары жакшы болот деп биз тилеп туралы. Бул жаш учур, жаш жубайлар мындай учурларда болот жашоодо. Тилекке каршы албетте эмне себептер менен кичинекей наристеден силер айрылып калдыңар, мен билбейм, бирок ишенип буюрса болот. Дагы Кудай берет белектерди, кичинекей наристелерди силердин үй бүлөңөргө алып келет деп биз тилеп ушуну каалап туралы. Ооба, негизи аял заты ыйлаганда көптөгөн эркектердин бир реакциясы бар, качат да. Качат же болбосо алар сооротконду үйрөнүшкөн эмес, же алардын баягы тарбиялаган үй бүлөсүндө мындай кучактоо, башка адамдарга көңүл айтуу, башка адамдардын өзгөчө мындай аялга кандай мамиле кылыш керек экенин атасы туура моделин көргөзүп бербесе, аны сиздин күйөөңүз билбеши мүмкүн да. Ошондуктан анан күйөөлөр аял заты ыйлаганда, эми сиз көбүрөөк ыйлап атасыз, балаңызды бойдон түшүп калуу бул чын эле аябагандай оор ар бир аял үчүн. Анан
ошол учурда эркектер мындай ичинде негизи аял ыйлаганда эркектин биринчи реакциясы аялымдын көйгөйүн чечип беришим керек болот да. Качан сиздин ыйыңызда баланы жоготкондон кийин кош бойлуулугуңуз уланбай ушу бала чарчап калганы, курсагыңызда жатып эле чарчап калганы, бул күйөөңүз чече албаган көйгөй, анын колунда эмес. Анан балким сиз ыйлап атканда ал кучактаган ордуна ушул көйгөйдү чече албай атканына, сизди кантип сооротушту билбей аткандыгынан балким баягы кучактап айтат, сиз барып кучактасаңыз тур барып иштериңди кыл деп. Же мындай кээ бир адамдар бар, эгер кичинекейинен кучак көрбөй чоңойгон болсо, аларды башка бирөө кучактаса да ыңгайсыз болот, анан алар башка бирөөнү да кучактай алышпайт. Эгер ошондой күйөөлөрдүн катарын толуктаса, анда кадимкидей эле Узар эжеси онун айтып кетти, барып эле негизи үй бүлөдө күтүүлөрдү айтканды үйрөнүшүбүз керек да. Бири-бирибизден эмнени күтөбүз, кайсыл учурда өзүбүздү сүйүктүү сезебиз, эмнесине муктаж болобуз. Мисалы мен өзүм жолдошума дайым мен ыйлап атканда чыгып кетпе сыртка, эчтеке сүйлөбөй эле кой болгону, мени акырын кучактап ийниңди тосуп берип койсоң эле ушул жетиштүү. Мен ыйлап бүтөм, анан бат эле өзүмө келип калам деген сыяктуу мындай күтүүңүздү айтып, керек болсо мындай кандай десем, подсказка деп коет да, мындай сиз ыйлап атканда кандай реакция кылышын каалайсыз, ушул нерсени айтып алсаңыз эле күйөөңүз балким өзү менен иштешип кучактаганга үйрөнөт. Анан кучак канчалык маанилүү экенин айтыңыз сизге, анткени сиздин сүйүү тилиңиз өзүңүздү балким ошо кучактап атканда, эркелеп атканда сүйүктүү сезериңизди ага айтасыз. Ал болсо аныкы балким чын эле жакшы сөздөрдү укканда, сиз жардам бергенде, же убакыт бөлгөндө, же белек берип көңүл бурганда өзүн сүйүктүү сезиши мүмкүн да. Ошондуктан бул нерсени аныктап алгыла дагы бири-бириңерге көбүрөөк ошондой мамиле кылганга аракет кылгыла. Ардактуу угармандар, бул Үй бүлөлүк окей радиосу. Бизде азыр Ашар уктуруусу орун алууда. Психологдор эфирде. Мен Сейил жана кесиптешим Узара. Биз биздин Instagram баракчабызга келген суроолорго жооп берип атабыз. Андан сырткары сиз дагы өз сурооңузду калтырсаңыз болот. 911919 сандары аркылуу түз байланышка чыгыңыз, же болбосо 0705 53 16 64 сандарына түз байланышка, WhatsApp кызматына жазсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Менин балам 1-класста окуйт, тамгаларды, сөздөрдү билет, бирок такыр жазгысы келбейт, жаздыра албайм. Бирок эске тутуму укмуш, куйма кулак, жазбаса да күндө пересказ кылдырам, күчтүү жагыны өнүктүрөйүн деп аракет кылып жатам. Туура элеби? Анан кантип жазууга кызыктырам баламды? Баса мен кандай жазылса ошондой окуп атам. Ошол себептен мен ушундай сүйлөп атат деп кабыл албаңыздар. Окуп берип атам. Анан кантип жазууга кызыктырам баламды деп туруп, ПС биринчи балам жаш энем деп коюптур. Жаш энемин дептир да. Эң биринчи бул жаш апа бизди угуп аткан болсо, кимдер кайрылып ушул суроолорун жиберген болсо, менимче жазгандарын унутпайт болуш керек. Эмне суроо менен кайрылгандарын, Сейил анан бул менин суроом деп түшүнөт деп элестетели. Сиз азаматсыз, өзүңүздү мынтип айтып кеттиз да. Так, биринчи балам, жаш эне мен. Азаматсыз, жаш энесиз, тажрыйбаңыз мына биринчи бала менен биринчи тажрыйба болуп атат, жаңы тажрыйба сиз үчүн. Бирок сиз азаматсыз, анткени сиз балаңыздын дароо эле күчтүү жагын аныктап койдуз. Күчтүү жагы балаңыз эске тутуусу жакшы иштейт, тамгаларды, сөздөрдү билет деп атасыз. Бирок жазгысы келбейт. Сиз жаздыра албайсыз. Бирок эске тутуу, укмуш, куйма кулак. Жазбаса, сиз күндө пересказ кылдырасыз. Кайрадан жаттатасыз, айтып бер деп укканды кайра айтып бер дейсиз. Мына күчтүү жагы ушул экенин сиз өнүктүргүңүз келип аракет кылганыңыз туура элеби деп сураганыңыз туптуура. Азаматсыз. Ооба, сиз байкадыңыз, ушул күчтүү жак менен баланы ушул жерден дагы деле өнүктүрө берсе болот. Бирок жазуу боюнча маселе, анткени биз мектепте, албетте мектепке барган балдар жазыш керек. Жалаң эле тамганы таанып окуй бер, сен жазбай эле кой дебейт. Тилекке каршы биздин мугалимдер. Ошон үчүн
мектептин билим берүү нормативке кирген, бул сөзсүз албетте жазыш керек, жазган билиш керек, бул өзүнө да керек. Карап көрүңүз, балаңыздын жашын жазбаптырсыз, балаңыз канчада, 6да, 7де, 8де, анткени кээ бир ата энелер эрте берет балдарын, 6да. Бул дагы деле кичинекей 7де дейт го. 7де, 7де. Демек, угарманыңыз жазып атабы? Жок, 1-класс десе мен 7 жаш деп ойлоп алыптырмын. 1-класс. Эрте бериши мүмкүн. Эрте бериши мүмкүн. Ошон үчүн канча жашта берген күндө деле 6, 7, 8 бул болгону бала, болгону дагы деле кичинекей чакта жүргөн, кичинекей мындай жашы менен, жаш курагы менен дагы деле ойной турган учуру, абдан оюн катуу ошолго берилген учурда, анан албетте биз балдарыбыздан биздей болуп калганын күтпөйбүз. Эч бул чоң ата энелерден мендей болуп отурбайбы, мына отуруп үйрөнбөйбү, үйрөнүп алса жакшы болбойт беле деп муну көздөйбүз. Бирок бала үчүн көп эле балдар бул жаңы тартип ал үчүн. Буга чейин ойноп жүрө берген болсо, каалагандай ойноп, убактысын карабай, саатты карабай, эми отуруп сабак жаза дегенде, же мектепке бар дегенде, ал жакта бала үчүн 7 жашта биринчи кризис 3 жаштан 4 жашка чейин деп айтып келебиз. Кийинки кризис 7 жашта балдарда болот. Бул мектепке барганда баланын бул өзү эле ушу жаш курак боюнча кризис деп келет, оңой эмес учур, баланын дагы ойлору өзгөрөт. Бирок мектепке барганга да тиешелүү ашыкча же да кошула турган стресс да бул. Анткени жаңы сизден башка мугалим, башка эжеги келип эле түз отургула, жазгыла, кана бери кара, ары караба, эжеги турса болобу, туалетке чыкса болобу деп мындай жөн эле туруп басып жүргөнгө болбойт. Анткени ал жакта тартипти сактайт. Ошон үчүн балаңызга оңой эмес болуп атат. Сиз болгону жардам бериңиз. Жазуу үчүн апа элестетиңиз, түз отуруш керек. Чыдамдуулук менен ошол ар бир тамганы жазып, ошон жазылып турган тамгаларды кайра үйрөнүп, ошого берилип, эч жакка качып кетпей турбай, колу менен абдан чоң эмгек балдар үчүн, бул орусча усидчивость деп коет, отуруп тынбай ошону жазып бүтүш керек. Ошон үчүн бул жактан баланы болгону шыктандырыңыз, мактап коюңуз. Азаматсың бала, мына карачы, А тамгаларын кандай аракет кылдың, мына өткөндө анча жакшы сулуу болбой калгандай болгон, мына бүгүн сен аракет кылып жакшы жазып атасың. Карачы, азаматсың, мен аябай кубанам сен ушундай жазып үйрөнүп атканың үчүн деп мындай шыктандырыңыз. Баланы бул жакта сиз тараптан сүйүү керек, чыдамдуулук керек болгону. Андан аркы суроого өтөлү. Менимче кошумчалоонун деле кереги жок. Эң негизгиси бул апага мен да суктандым. Анткени биринчи тажрыйбасында баланын күчтүү жагын аныктап алып, ошого жараша иш кылып аткан. Анан эгер ал пересказ кылганды жакшы көрсө, эске тутуму аябай жакшы болсо, демек ошол жагын өнүктүрө бериш керек, ошол жагын колдонуш керек да. Биз көбүнчө көнүп калганбыз балдарыбыздын күчтүү жактарына эмес, алсыз жактарына басым коюп, ошол жактарын өнүктүрүүгө аракет кылабыз. Бирок чындыгында биз көбүрөөк инвестицияны балдарыбыздын күчтүү жагына коюп, күчтүү жактарын айтып шыктандырып, качан ошого күч жумшаганда балдарыбыз келечекте бир иштин көзүн билген, майын чыгара жазган инсандар болушат. Кийинки суроо дейт: биз жолдошум экөөбүз жашабай калганыбызга 1 ай болуп калды. Мен жан дүйнөм өзүнө эч келе албай жатат. Аябай эс тутумум начарлап кеткен, жумушта деле жакшы иштей албай жатам. Бир нерсе баштоодон же башкалар менен маектешкени аябай коркуп калганмын. Жакындарым менен атүгүл сүйлөшпөй калдым. Кантсем болот деген суроо экен. Менче сиз жашооңузда аябагандай жоготуу, бул дагы жоготуу, албетте жоготуунун түрлөрү бар. Бири кадимкидей эле каза болуп көз жумуп калса, экинчиси айымдар үчүн өзгөчө жоготуунун дагы бир оор түрү бул ажырашуу. Биз сиздин күйөөңүз менен канча жашаганыңызды, эмне болуп ажырашканыңызды бул жакка жазбаптырсыз, бирок 1 ай бул сиздин мындайча айтканда жан дүйнөңүздүн жарааты али айыгалек, аябагандай бир мындай өтө ушунчалык назик болуп турган, аябагандай бир
кыйын учурда турганыңыздан кабар берет. Негизи эле кандай гана жарат болбосун, бул денелик жаратпы же психологиялык жаратпы, анын айыгышына убакыт керек болот. Адам өзүнө келиш үчүн кадимкидей бир процесстерден өтүш керек болот да. Биз билебиз, жакынын жоготкон, жоготуунун ар кандай формасы бар. Мисалы ажырашып кеткен деле аял кадимкидей биринчи шок абалына түшөт, ишенбейт, таанат, анан соодалашып баштайт. Мен жакшы аял болсом, балким таштамак эмес, балким менде болуп атат күнөө деген сыяктуу өзүнөн издеп баштайт. Анан кыскасы депрессияга түшөт, апатия болот. Анан акыры моюн сунуп анан жаңы статуска, жаңы баягы көөсү жок жашоого акырындыктан адаптация болуп, анан барып ошого кичинеден көнөт да. Бир айдын ичинде сизде болуп аткан көрүнүштөрдүн баары бул кадимки нерсе. Мындан чочулабаңыз, эле эч ким менен сүйлөшкүңүз келбей атканда эле бул боло турган иш. Анткени бизде кээ бирде адамдар чындыгында өтө любопытный болуп кетебиз дагы, өзүбүздүн бир жеке бирөөнүн жеке жашоосуна кийлигишип, эмнеге ажырашып кеттиң, анан жашай берсең болбойт беле, анан күйөөң сонун эле киши эмес беле деген сыяктуу бир комментарийлерди берип ойлорубузду айтып, балким ошол нерсе сизди башкалар менен баарлашуудан качырып жаткандыр. Баягы өзүңүздүн защитный механизм, коргоо механизмиңизди иштетип, алдын ала адамдар менен баарлашкыңыз келбей аткан ошол эске тутумуңуз начарлап кеткени бул стресстен. Стресс абалында же биздин эске тутумубуз аябагандай сонун болушунча эстеп калганга аракет кылат. Бир стрессти жакшы колдонсок, бирок сиздин стресс көбүрөөк дистреске өтүп, терс стресстин терс формасына өтүп, сиздин эске тутумуңуз начарлап атканы ошондон. Бул убактылуу. Мындан чочулабаңыз. Качан өзүңүздүн ойлоруңузду жыйнап, жан дүйнөңүз менен иштешкенде кайра эске тутумуңуз өз абалына келет. Анан иштей албай атканыңыз эми түшүнүктүү. Жан дүйнөнүн жараты болуп атса, адам кантип иштей алат? Дагы сиз ушу жумушка барып, өзүңүздү мажбурлап иштетип атканыңызга мен кубанып атам. Такыр үйдө жатпаңыз, жалгыз калбаңыз, тескерисинче элге аралашыңыз, жардам сураңыз. Колуңуздан келсе, мүмкүнчүлүгүңүз болсо, мына Узар эжеге психологко барып, элдик клиникасында шаарыбызда азыр аябагандай жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Клиника жарым баасына гана консультация кылып атат. Узар эже 1 саатка аз эле баа төлөп барсаңар болот. Ким кызыкса, бул жакка Узар эженин номерин берип кой десеңер, мен жазып коем. Анан барып, бул жашооңузда жагымсыз кара күндөрдөн оңой чыгып кеткенге аракет кылыңыз. Кийинки суроо: тил булдуруктаган эмнеден дейт. Муну биз дароо аныктаганга бир аз ооруак болуп турат. Анткени мунун себептери болушу мүмкүн, көбүрөөк медицина жагынан. Ошон үчүн сиз өзүңүздүн доктуруңузга, райондо кайсы жерде болсоңуз, терапевтке барып түшүндүрүп айтып берсеңиз болот. Анткени бул симптом кээ бир учурларда пайда болот, көбүрөөк кайра эле медицинага тиешелүү. Ошон үчүн терапевтке барсаңыз, ал болсо башка специалистке өзү айтат, сурооңузга жооп берет, өзү текшерип көрөт. Анан анамнез кылып, өзү бир диагностика кыла алса жакшы, кыла албаса анда башка специалистке жиберет деп ойлойм. Бул ушул нерсени колдонуңуз. Кийинки суроо: стресстен кантип бат чыкса болот же болбоонун жолдору барбы? Стресс болбоонун жолдору жок. Анткени жашоодо биз тирүү адам болгондон кийин бизди керек болсо жашообуздагы кубанычтуу, жагымдуу окуялар да стресс кылат, жана ошондой эле жагымсыз окуялар да стресс кылат. Мисалы, ошол эле жаңы үйлөнгөндө же үй сатып алганда же машина сатып алганда же балалуу болгондо да биз стресске кабылабыз. Биз көбүнчө негативдүү стресс жөнүндө суроо болуп атат болуш керек. Бул жерде бат чыгуунун жолдору бар. Ал үчүн сиз стресс менеджментти өздөштүрүшүңүз керек. Мындайча айтканда, стрессти көзөмөлдөгөндү жана стрессти жакшы жакка буруп кеткенди үйрөнүшүңүз керек. Мисалы, мен жакында стрессти көзөмөлдөө, стрессти ресурска айлантуу деген сабагым болот. Вебинарым, ошол сабагыма чакырат элем. Келиңиз, менин Instagram баракчама жазылсаңыз, Сейил
коуч KG деген, ал жакта ушул качан болору, кандай шарттар менен болору жөнүндө маалымат берилет. Бирок азыр кыскача жооп бере турган болсом, стрессти сиз ресурска айландырып алсаңыз болот. Анткени стресс учурунда биздин организмде кадимкидей көптөгөн алдыбызда турган тапшырмаларды аткаруу үчүн күч, энергия пайда болот. Же болбосо бизде ошо стресс учурунда күрөшүүгө же качууга карата бизге күч берген кортизол деген гормон иштелип чыгат. Кыскасы, биз стрессти биздин мотиватор катары колдонсок болот. Аябай курч стресс керек болсо биздин мээбизде жаңы клеткалардын пайда болушуна өбөлгө түзөт. Тек гана биз аны туура нукка салып, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн колдонуп алганды үйрөнүшүбүз керек. YouTube каналында KG менин стресс менин досум деген жарым сааттык видеом бар. Ал жакта аябагандай чайнап, шашпай түшүндүрүп бергем. Ошол жакка кирип көрүп көрсөңүз болот. Кийинки суроо. Менин күйөөм 3 жыл мурда менин макулдугум жок ала качып кеткен. Мен Бишкекте 6-классыма бери окуп, 9-класстан колледжде окуп аяктагам. Күйөөм бир тоолуу айылдан чыккан эмес, окуган да эмес. Азыр отордо бир кыз бар. Түшүнүгүбүз дал келбей, жылдыздар туура келбей, ортодо көп уруш болуп жатат. Эки жактын ата-энелер жашагыла деп мажбурлап атышат. Менде күйөөмө көңүл жок. Күйөөм мал сыяктуу эле. Унчукпасам тоодой баледен кутулам деп унчукпай жүрө берет. Өлгүдөй түнт, караңгы, трудный, недоступный адам. Бардык нерсени биз эмес, меники деп сүйлөйт. Ошого кандай кылсам болот? Күйөөмдү психолог алып барып, курстарга барып, сабагын алып, күйөөмдү оңдосом болобу же ушундай өтүп кетемби деп. Анан эң өкүнүчтүүсү, анын да, менин да ата-энелерибиз эски адамдар. Современный эмес, када салтты, дин жакты аябай баалашат. Өзү скромный элемин, ушуну да көрө алышпай, мындан да скромный болуп жүрүүмдү каалашат. Мен жаштыкты жаштыктай өрттө өткөргүм келет дептир. Көйгөй, бул бир үйлөнүүн, жаш үйлөнүүн, жаш айымдын суроосу болуп атат. Сен айтып кетсең. Менимче биринчи кезекте баягы тең-теңи менен тезек кабы менен деген бизде жакшы сөз бар да. Бул мен айтам. Мен негизи бул аябай туура айтылган деп эсептейм. Анткени карасаңар, бул жерде Бишкекте окуган кыз, колледжде окуган кыз, тиги мектепти да бүткөн эмес да. Чындыгында өтө кыйын абал. Анан ала качуу деген маселе да кайра бул салт эмес, бул караңгычылык. Ала качуу болбош керек. Ала качуу бул адам уурдоо менен барабар. Ала качуу бул жаратуучунун алдында дагы, мыйзам чегинде дагы болбойт. Бул туура эмес биринчиден. Эми болору болуптур. Анан бул айымдын мага күчтүү жагы, үй бүлөсүн таштап басып кетпей, мен күйөөмдү психолог алып барып курстарга өткөрүп, сабактарга качсак балким өзгөрөбү деп атат да. Негизи башка адамды биз өзгөртө албайбыз, бирок бир учурда ал өзгөрөт. Качан? Өзү каалаганда. Мен сен менен теңелгим келет, мен сен менен кызыкчылыктарыңды тең бөлүшкүм келет, сенин деңгээлиңе жетким келет деген күйөө болсо, билимге ачык болсо, өзүнүн үстүндө иштегиси келсе, мына менин вебинарларым почти жума сайын болот. Мына Узарежин консультациясына жеке барсаңар болот. Кыскасы, мүмкүнчүлүк издесеңер, эгер жолдошуңуз макул болсо, албетте, көнсө, сиз көндүрө алсаңыз, бул мүмкүнчүлүктү колдонуп көргүлө. Сиз бул жерде жакшы жолун таапсыз. Экинчиден, сиздин жаштыкты жаштардай өткөргүңүз келип аткан нерседе эч жаман нерсе жок. Анан эски түшүнүктөгү ата-энелер менен балким көбүрөөк сүйлөшүү керек болот да. Ошол эле өзүңүздүн ата-энеңиз менен көбүрөөк сүйлөшүңүз. Мен ансыз деле аябай кандай өзүңүз айткандай скромный эле жүрөм. Мен бул жерде аябай бир модница болуп кеткен жокмун, же аша чаап чектен чыгып кеткен жокмун. Мен ушул жайыма койгула. Мындан кийин мен үйдөн чыкканмын 18 жаштан кийин. Мен баягы силердин кол алдыңарда эмесмин. Эми өзүм чечем, эмне кийем, эмне ичем, каяка барам. Мунун баары менин жашоом, канча бала төрөйм, ким менен жашайм. Мунун баардыгы чында ар бир адамдын өзүнүн жашоосуна өзү жоопкерчиликтүү, өзү чечет. Жакшы маанисинде айтып атам да, эми таптакыр туура эмес маанисинде түшүнүп албагыла. Анан деги эле ата-энеңерге мен силерди аябай жакшы көрөм, сыйлайм, бирок сураныч, мындан кийинки менин тагдырыма, мындан кийинки менин жашоомду чечпегилечи.
мен өзүмдүн жашоомо өзүм кожоюн болгум келет деген мындай күтүүңүздү ачык эле ишенимдүү түрдө айтыңыз дагы. Күйөөңүз менен олуттуу сүйлөшүңүз. Эгер ал өзгүсү келсе, өзгүсү келбесе, өзгөргүсү келбесе, анда сиз менимче жогоруда айткандай чечимди өзүңүз чыгарасыз. Өзүңүздүн жашооңуздун кожоюну өзүңүзсүз. Эгер ушул эле абалда дагы 5 жыл, дагы 10 жыл, дагы 15 жыл, дагы 20 жыл жашай берсеңиз кандай болот элестетип көрүңүз. Дагы кандай аракеттерди көрүп көрсөңүз болот үй бүлөңүздү сактап калыш үчүн, дагы тиги жаныңыздагы кишиге кантип таасир бере аласыз. Болгон жолдорун издеп көрүңүз. Негизи биз үй бүлөлүк радио болгондуктан биз эч качан ажырашпагыла деп да айтпайбыз, бирок биздин баалуулугубуз үй бүлөнүн биримдиги, сүйүү, ынтымак. Ошондуктан мен айтат элем, кашык каныңыз калбай калгыча деп коет го, күрөшүңүз, аракет кылыңыз, анан болбосо эми өзүңүз чечим чыгараттырсыз. Өтө айтып кеттиңиз, эл ооба консультация, баягы психологко барам деген адам келет. Мен сени күчкө салып туруп алып келем деген эч кандай, бул адам эч каалоосуз келген адам. Кадимкидей эле жанакындай кыйнап ала качып келгендей эле болот го деп атам. Бул образды моделди алсак болот. Психологко ала качып келип эле могу жерге отур, азыр үйрөнөсүң дегендей болуп калат. Бул туура эмес. Албетте адам чоң, улуу адам, кичинекей балдарга чейин баягы өзүн түшүнүп калган аң сезимин бир учур келет. Балдар каалоосу менен келсе болот, же каалабайм десе анда дагы кыйноо жок. Бул жака алып келип психолог менен сүйлөштүрөм деп. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ушу мен абдан бир кубанып турам. Сейил, бизде жаш жубайлар аракет кылып атат. Мисалы Бишкектегилер, алыстагылар, ооба, Орусиядан дагы биздин жердештер кайрылып калат. Алыстан керек болсо баягы Ош, Нарындан дагы жубайлар кайрылып онлайн деле иштесек болот. Бишкекте тургандар үчүн абдан сонун мүмкүнчүлүк, анткени жаш жубайлар мындай келип кеңешели, ортодо ушундай келишпестик болуп атат, ушундай көйгөй болуп атат, кандай кеңеш бересиз, эмне кылалы дегендер келгенде, биз албетте психологдор биз кеңеш бербейбиз, мынтип койгула, антип койгула деген эмес. Силер менен иштешип, сүйлөшүп, силерге түшүндүрүп, силерди угуп, ар бирөөңөр бири-бириңерге айтып алгандай болуп, анан ошондо дипломаттык түрдө, туура багытта, туура куралдарды колдонуп, курал дегенде метод деп коебуз биз. Психологдун өзүнүн куралдары бар, методдору, ыкмалары бар. Ошолорду колдонуп туруп, албетте силерге жардам көрсөткөнгө көп эле Бишкекте азыр адистер бар. Ошолор менен иштешсеңер болот. Мага бир нерсе жакты айтканында, сен айтканыңда, Сейил, ошого аябай мен коштоп кетким келип атат. Ата-энелер кийлишпесин. Ата-энелер эгерде кирише турган болсо, анда алар жоопкерчиликти эч качан албайт. Силерге балким болду, ажырашкыла деп коюшу мүмкүн, бирок алар силердин ордуңарга бул жоопкерчиликти албайт. Эгерде эки жубай ортосунда бир маселени экөө чечип албаса, ата-энелер баары бир күнөөлөйт. Ажырашканда да күнөөлөйт, келин күнөөлүү же балам күнөөлүү деп. Эгерде силер чечим кабыл алып, жок, чогуу жашайбыз дегенде дагы силерди колдобошу мүмкүн. Ошон үчүн алардын чечимдерине таянбагыла. Алардан албетте кеңеш сурасаңар болот. Эгерде бул кеңеш туура, акылман, жакшы багытка алып барган, үй бүлөңөрдү сактап кала турган, үй бүлөңөрдү, экөөңөрдү бири-бириңерди сыйлап жашай турган жакшы кеңештер болсо, анда улуу адамдарды албетте сөзсүз угаабыз дагы, аларга ыраазычылык айтабыз. Жанакындай эки тарап тең, силерди колдобосо, эки тарап тең мындай жакшы, силерге туура эмес, мындай кандай десем, өкүнүчтүүсү, анын да менин да ата-энелерим дейт, эски адамдар. Мындай бүгүнкү күндө алар баягы өзүнүн сөзүн айтып эле өзүнүн гана эмесин көздөгөн адамдар экен. Бул албетте туура эмес. Ушундагы байкагыла, эстегиле, туура чечим кабыл алганга аракет кылгыла. Силер өзүңөр ошол чечим үчүн жоопкерчиликтүүсүңөр. Ооба. Азыр бир суроого жооп берели дагы, анан музыкалык тыныгып алалы. Андан кийин WhatsApp'тагы суроолорго кетебиз. Азыр Instagram'дан акыркы суроосу. Ассалому алейкум деген экен. Өзүңдөн кичине бала менен турмуш курса кандай болот? Анын эмнесине маани бериш керек? Кандай кадамдарды кылса туура болот деген суроо экен. Бул жерде эми негизи
психологиялык курак, анан биологиялык курак деген да түшүнүк бар. Кээ бир адамдардын биологиялык курагы аябай жаш, бирок психологиялык курагы баягы мындай чоң адамдардыкындай болот. Ал мисалы үй бүлөсүндө канчанчы бала болгон, кандай кээде чоң ата чоң энелер тарбиялаганда кадимкидей бир түшүнүктөрү өзгөчө акылдуу балдар чоңоюшу мүмкүн да, эгер чын эле ошондой чоң ата чоң энелер тарбиялаган болсо. Ошондуктан бул жерде эми аябагандай чоң жаш курак бул көйгөй жаратат көптөгөн, бирок өтө аз эмес жаш курак болсо, мисалы 3 жаш, 4 жаш, аябай ашып кетсе 4 жаш, бирок 3 жашка чейин менимче ушул жерде кээде кээ бирөө тескерисинче 40 жашка чыкса дагы бала кыял болот, инфант деп коет го, чоңойбой калган адамдар болот. А кээ бирөө 20 жашта болуп ушунчалык зирек, ушунчалык акылдуу, ушунчалык көп жашап койгондой сүйлөйт да. Ошондуктан эми бул сиздин өзүңүз ошол сизге сунуш кылып аткан жигит байтур байкап көрүңүз, анан чечим чыгарыңыз. Эң негизгиси жоопкерчиликтүү аялды сыйлаган. Аялды сыйлаганын кантип билсеңиз болот, өзүнүн карындаштарына, апасына, башка аял затына кандай мамиле кылып атат, ошол нерседен эле байкап койсо болот. Эркектик бир чыныгы мырзалык сапаттарын карап көрүңүз, ой жүгүртүүсүн байкап көрүңүз, сизден канчалык деңгээлде мындай сиз менен теңдей ой жүгүртөбү же сизден акылдуураак ой жүгүртөбү дегендей. Эгер такыр эле жаш баладай болуп атса, анда албетте сиз анын апасынын ролун аласыз болгону, анан өмүр бою апасынын ролунда жашап келесиз. Бирок кандай болгон күндө дагы билбейм, үй бүлөдө эркекке баш ийгенге оңой болгудай бир деңгээлде болуш керек деп ойлойм да. Акыл жагынан дагы, жоопкерчилик жагынан дагы. Ошол себептен бул жерден өзүңүз байкап көрүңүз. Кошумчаңыз барбы? Эгерде чечим кабыл алып экөөңөр чечкен болсоңор, анда эч качан өзүңөрдүн жашооңордо сен менден кичүү болгон үчүн мени ук деп бийлик жаш жөнүндө сөз болбош керек. Анан башкаларга деле айтпай эле коюш керек, менден кичүү, анан менден улуу деген нерсени эгер ата энеңерден башкасы муну кереги жок алар үчүн бул маалымат. Анда эмесе алдыда Мирбек Атабеков, Алтынай Нарбаевадан Мен сени сүйөм өмүр чыгармасы, анан суроолорго жооп берүүбүздү улантабыз. Ага чейин ардактуу угармандар, эми бизге келген SMS суроолорго жооп беребиз. WhatsAppка келген түз байланышка да чыксаңыз болот, 911919 сандары менен же WhatsApp кызматыбыз 0705 53 16 64. Өмүр багытым таппай издеп күйүп жансам да, өмүр тагдырда жан үрөп мен өңдөн ассам да, өмүр багытты азап жандап түшүк тартсам да, мен сени сүйөм өмүр, мен сени сүйөм өмүр. Алдыңдан азгырып чакырдың ай, алдыңго жаштыктын жазындалай, ансең да сыйлогоң акым барай, мен сени сүйөм өмүр. Берерин билбеймин ал эртеңдин, кирүүлүк белегин араң тердим, тар жолдо миң аксап жүзгүйсүм да, мен сени сүйөм өмүр. Ömür yeter de büyük
seni suyum ömür. Aldımdan azgırıp çakırdın ay, aldın kocaştıktın cazındamay. Ansengda sıyloğu akın baray, men seni suyum ömür. Bererin bilbeymin nalerdenmin, dirülük belegin aram derdim. Tar jolda min aksap жүзбейсем да, мен seni suyum ömür, men seni suyum ömür. Ömür күз bolup saldың meni sağınычтарга. Ömür uçurdun gede akar urganaktarga. Ömür gökdöndey sağa bir ok ali kuşlarmın. Men seni suyum ömür, Men seni suyum ömür. Aldımdan azgırıp çakırdın ay, aldın kocaştıktın cazındalay. Ansengda sıyloğu akın baray, men seni suyum ömür. Yerin bilbeymin alertendin, dirülük belegin aram derdin. Tar jolda min aksap жүзбейсем да, men seni suyum ömür, men seni suyum ömür, men seni suyum ömür. men seni Gütüm ömür. Okey radiosu Bekem Üy Bülöğücü. Menin üy bülüm, menin çebim. Akıldı ayal üyün kurat. Al эми akıllı жоқ ayal аны өз колу менен бузат. Окей радиосу үй бүлөлүк радио. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунуңдан жазба, Ашар. Ашар уктуруусу өз ишин улантууда. Биздин карамагыбызда 20-19 гана мүнөт калыптыр. Ардактуу угармандар, колдонуп калыңыздар бул мүмкүнчүлүктү. Биз азыр калган убактыбызда бизге келген угармандардын суроолоруна жооп беребиз. Биздин сандар 0705 53 16 64. Бул WhatsApp кызматыбыз, ал эми түз байланыш 91 19 19 сандары. Суроо: менин саламатсыздарбы, менин суроом мындай. Апамдын бир тууган агасы өтүп кеткен 1 жыл болду. Ошондон бери апам аябай бат жини келип, өзүн токтото албай ыйлап, атам экөө бат урушчу болушту. Кандай кылсак болот? Кеңеш берип коюңуздарчы деген экен. Бул суроо көп эле адамдарда бул учур, мындай учурлар көп болот. Айттымы боюнча биз деген угарманыбыздын апасы жоготуудан кийин азыркы күнгө чейин ошо чоң мындай өтө чоң дисстресска айланган, дистресстен балким ошо депрессияга дагы кээ бир симптомдору окшоп атат да. Бирок бул жакта маалымат, дагы көбүрөөк маалымат берилгенде биз так аныктаганга аракет кылмакпыз. Бирок кандай болсо дагы жоготуу, сиз эгерде ошо менен бир тууганын жоготкону менен байланыштырып аткан болсоңуз, демек сиз муну көрүп атасыз. Ошондон бери көбүрөөк урушуп ушундай абалда болуп атат дегениңиз. Бул учурда апаңыз менен иштеш керек. Сиздерден албетте түшүнүк, туура мамиле мындай керек. Мен билбейм силер кандай мамиле кылып атасыңар, түшүнүк менен кабыл алып атасыңарбы же апаңарга мындай өзүңөр жооп берип нааразы болуп атасыңарбы, мен билбейм. Бирок силер эгерде
жакшы бир кадам. Апаңыз макул болсо консультация алып келсеңер жакшы болмок. Бишкекте турсаңар бул жака мен өзүм кабыл алганга даярмын. Эгерде алыс жакта турабыз, башка психологду тааныйбыз десеңер, анда албетте өзүңөр чечсеңер болот. Мындай апаңыз менен иштегенге убакыт керек. Анткени апаңыз канча курагда, канча жашы канчада, ошо жаш курагына да байланыштуу болот. Балким апаңыз өзү эле, мисалы улураак адамдар климакс учурунда 50дөн ары, 50гө чейинки деле азыр кээ бир учурда 50гө чыга элек деле айымдардын арасында, аялдардын арасында климакс башталышы мүмкүн. Ошон үчүн балким ушул дагы өзүнө бир баягы гормон деген денелик жагынан оордук алып келип, анан дагы ошол жоготуудан кийин макул боло албай кыйналып аткан учуру, ачуусун силерден чыгарып атышы мүмкүн. Ошого мындай макул боло албай, нааразы болуп, бирок себептерин жолукканда гана аныктай алабыз. Апаңыз менен сүйлөшкөндө апаңызга жакшы эле жардам болот деп ойлойм. Кийинки суроону окуйун. Бир аз узунураак экен, бирок окуп бериш керек. Саламатсыздарбы? Урматтуу менин сүйүктүү алып баруучуларым, менин суроом: мен 41 жаштамын, күйөөгө тийэлекмин, кыздык намысым бар. Бир жигит менен социалдык тармагында тааныштым. Ал менден кичүү, 39 жашта. Ал чогуу жүрөлүү мен менен жат дейт. Ал билет мен кыз экенимди. Анда нике кыйып десем, жок, азыр нике кыйбаймын, жашыруун деп жатат. Качан үйлөнүп, ошондо гана нике кыйып, анан үйлөнөбүз дейт. Азыр мындай кылып туралы дейт. Ал өзү намаз окуган жигит, ичпейт, жекпейт. Ал эмнеге мындай мамиле кылат? Мага эсли сен мен менен жатпасаң, башка кызга кетип калам дейт. Ал мени сынап жатабы же сүйөбү? Же сынап жатабы билбейм. Жакында эле жолугушууга барбай койсом, бир кызга жолугуп, видео звонок кылып сүйлөштүрүп койду. Мени ал эмнеси, кеңеш берип коюңузчу, сураныч күтөм. Ал жигит менен жолуккам. Саламатсызбы? Мен күйөөгө тийэлекмин деп эле улантып коюптур. Кыздык намысым бар. 41 толуп 42 жашка баратам. Ичпейм, чекпейм, кыздык намысым бар. Ата энемден туура тарбия алган кызмын. Бирөөдөн уккам, ушинтип жүрсөң кыздык намысың жоголуп кетет деп. Андай эмеспи? Сураныч жооп берип койгула. Бир бул сурооңузга кыздык намысыңыз эгер эркек менен эч кандай катышка барбасаңыз кетпейт, жок болуп кетпейт. Бул жагынан жүрөгүңүздү тынчытыңыз. Бул жөн эле миф. Мындайча айтканда болбогон кеп. Кийинки бул жигит сизди сүйөт деп айта албайм мен. Бул болгону сизди манипуляция кылып атат. Анан сиздин баалуулугуңуз мага аябай жакты да. Нике кыйдыргандан кийин гана чогуу туура жагын, туура жагынан көздөп атыптырсыз. Анткени нике кыйылганда гана аял менен эркек толук кандуу жубайлар болот да, гана жанагы денелик жакындыкка бара алышат. Ага чейин нике кыйылбагай денелик жакындыкка баруу бул ойноштук кылуу. Бул нике мындайча айтканда дагы бир түрү бар го, ала жипти аттоо же болбосо эми сиздин жолдошуңуз жок антип айта турганбы, бул ойноштук деп эле айтса болот да. Ошондуктан бул баалуулугуңуздан баш тартпаңыз. Сүйгөн жигит эч качан башка кызга кетип калам деп коркутпайт баалаган адам. Анан барып алып ошо башка кызга бардым деп видео звонок кылып сүйлөшкөндө мунун баары манипуляция. Сизди башкарып алгысы келип атат. Менимче бул сизди чын эле сиздин кыздык намысыңыз менен ушундай билбейм, жаратуучунун алдында никебиз кыйылачакты, мен сени таза сактагым келет, анан ошол түнү гана мен сага тием деген жигит болсо, мен анда айтат элем да, ойлонбой туруп ошол жигитке баш кошуңуз депчи. Бирок бул жигит өзгөчө. Азыр негизи эле социалдык тармактан таанышуу өтө кооптуу, анткени ал жакта адам мындай виртуалдык дүйнөдө бир жүзү бар, чыныгы дүйнөдө бир жүзү бар. Бул адамдын керек болсо, мен божомолдоп атам, албетте жаңылышым мүмкүн, үйлөнгөн аялы бар, балким. Ошондуктан абайлаңыз, кыздык намысыңызды чын эле баалай турган адамга бериңиз дегендей да. Саламатсыздарбы? Узар эжеси элеже, жумушуңуздарга ийгилик, сонун уктуруу болуп жатат дейт. Сизге рахмат. Саламатсызбы? Мен да кошумча айтып кетким келип атат. Үйдө суроо берген жубайга, айымга 41 жашта экен. Ойлоно турган, албетте абдан этият болуп
мындай өтө жаш куракта болсоз, анда балким ката деле кылсаңыз, балким эми актаса болот, эми жаш болуп туруп ушундайга барыптыр деп. Бирок сиз акылдуу, мындай өзүңүздүн баалай турган адамсыз деп ойлойм. Анан сиздин ошол жашоо бир эле берилет адамга, 2 жолу 3 жолу жашабайбыз, бизге эксперимент катары биринчи жашообузда байкап көрөлү, анан кийинкисин көрөбүз эмес. Ошон үчүн бир эле жолу бере турган, берилген сизге жашоону, жер үстүндө жашоону сиз өзгөчө жакшы бир өзүңүздүн жашооңуздан кийин бир из калтырып дегендей, башкаларга жакшы таасир этип, өзүңүз да кубанып жашаганга максатыңызды менимче анықтап көрсөз жакшы болот. Анткени сизди баалаган, биз ар дайым ушул психологдор эмеле эмес, биз айымдар Сейил экөөбүз бири-бирибизди да ушул жактан колдоп турабыз. Жакшы ойлонгонго, жакшы ойга баталы, жаман ойдон алыс бололу, ишенели, ишенимдүү бололу деп, анан биз ишенебиз, каалайбыз. Сиз дагы бактылуу айым боло аласыз. Өзүңүздү баалаңыз, сизди күтүп турган, балким бир жакшы сизди баалай турган, көтөрө турган, сизди түшүнө турган адам бар болсо керек жер үстүндө. Анан жашырын кылабыз дегени мага аябай чоң сигнал болду. Нике кыйдыралы десе, сиздин оюңузга жашырын кылабыз, жок, жашырын кылабыз деген мага өтө жаккан жок. Ушул жерден мен кызыл зыя менен бул жакты аздын чийип койдум. Жашырын кылабыз деген демек Кудайдан эч нерсе жашыра албайсың. Бирок бул жигит мен укканым боюнча намаз окуйт экен. Демек бул албетте бул кылган нерсе эки жүздүүлүк деп коебузбу? Негизи Кудайдан корккон адам бул нерсеге барбайт эч качан. Ошон үчүн бул мен да толук кошулам, Сейил, манипуляция, башка сөз менен айтууга бул мүмкүн эмес. Болгону ачыгын айтканда сиздин кыздыгыңызга кызыгып атышы мүмкүн, андан артык эч нерсе көргөн жокмун. Саламатсызбы? Менин күйөөм баарын кылсам деле сүйлөнө берет, үйрөтүп эмне кылсам болот, көчөгө да чыгарбайт дейт. Сиз баарын кылсаңыз деле жактырбайт, Анан үйрөтүп сүйлөнө берет экен, анан көчөгө да чыгарбайт экен да. Ой. Көбүрөөк маалымат болсо, биз ар дайым көбүрөөк маалымат менен иштегенге бизге жеңилдик болот. Көчөгө кызганып чыгарбайбы? Эмне качандан бери, үйлөнгөндөн баштап чыгарбайбы, же таптакыр чыгарбайбы, же каяка чыгарбайт? Ушул жагына маалымат жазыңыз. Анан эми кээ бир адамдар табиятынан үйрөтө беришет, сүйлөнө беришет. Бир перфекционист адамдар болушу мүмкүн бул, баардык идеально болуш керек деген, же болбосо бир күтүүлөр, же өзү үйрөтүп жатып өзүн бир керектүү сезет, же үйрөтүп жатып өзүнө болгон баасы көтөрүлөт, бир нерсесин толтурат да мындай адамдар. Ошондуктан сиз буга маани бербей эле үйрөтүп жатса рахмат айтып койгонуңа кийинкиде эске алам деп мындай конфликт жаратпай элечи. Көчөгө чыгарбайт деген балким кененирээк жазасыз. Анан бул жөнүндө күйөөңүз менен олуттуу сүйлөшүңүз. Сиз адам болгондон кийин социумга, элге аралашышыңыз керек, көчөгө чыгышыңыз керек. Бул ненормалдуу го, үйгө камап жатып алган. Саламатсыздарбы эжекелер, сиздерге ийгилик, силерди жакшы көрөбүз, Кудай колдосун дейт. Рахмат, сиздерди дагы. Андан кийинки чоң рахмат, кеңешке ал жигит менен сүйлөшкүм келбейт, көңүлүм жок. Такыр, акыркы күндөрү жолукпай калгам, телефон номеримди алмаштырып салгам. Жолуккам да 3-4 жолу эле жолуккам. Жана жазган биздин угарманыбыз окшойт, азаматсыз, анда жакшы сиз чечим чыгарып 2-3 күндүн бизге келгиче, сиздин сурооңуз, биз ушул эфирге чыккыча сиз ойлонгон экенсиз. Жакшы өзүңүздүн баркыңызды билиңиз, жөн эле мындай ушундай сүйлөгөн жигиттерден абайлаңыз. Жолуккан менен эч кандай мамиле болгон эмес деп үмүттөнөбүз. Бул жакка бир аз түшүнүксүз 3-4 жолу эле жолуккам. Эми жолуккандан кийин анын кандай адам экенин көрүңүз болуш керек. Анан анын сунуштары чындыгында бизге өтө кооптуулукту жаратып атат. Мындай жигиттер 2 фронт, орусча 3 фронтко деле иштеп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн баркыңызды билиңиз, сиз буюрса келечекте жашооңузда жакшы болот деп элестетебиз. Ардактуу угармандар, кыскасы, эгер биздин кеп кеңештерибизди дагы кененирээк уккуңар келсе, биз менен байланышкыңар келсе, YouTube каналында биздин видеолорубуз бар, АХКЖде, же болбосо Узар эженин жеке консультациясына келсеңер болот. Сиз менен жолуккум келет, телефон номеримди жазып коелачы, сураныч, рахмат дейт. Узар эженин номерин жазып коем, сиз өзүңүз жазыңыз, жолугуп барып сүйлөшүп кетиңиз.
Анан кыскасы биз Бишкекте элебиз. Бирөөбүз менен онлайн YouTube каналы аркылуу мен менен YouTube каналымда видеолорумду көрсөңүздөр болот. Ал эми Узар эже менен ал жакта дагы сонун видеолору бар. Же болбосо өзүнүн жеке кабинетине, кабыл алуусуна дагы барсаңар болот. Азыр ал клиника аябай сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип атат, 50% азыраак төлөөгө. Ошондуктан бул мүмкүнчүлүктү колдонуп калгыла. Силерге ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо, бактылуу болгула алтындарым дейт. Бүгүн бизге аябай сонун сөздөр келип атат. Эмне дейли, эми биздин карамагыбызда саналуу мүнөттөр калыптыр. Акырындык менен жыйынтыктап коштошолу. Рахмат угармандарыбыз, бизди угуп көрүп, Instagram баракчасынан дагы ошо жазылып, катталып, угуп, бизден тышкары биздин коллегаларыбыз, артисттер бул жакта иштегендер, алардын дагы ошол программаларына кирип уга бериңиздер. Кыргыз тилинде жашынакай түшүнүктүү апалар мектеби дагы бар. Апаларга ошо тарбия жагынан көмөк чоң маалымат берилет, көмөк көрсөтүлөт, түшүнүк аласыңар туура. Жана албетте биз баардык биздин Оке радионун максаты бул бекем үй-бүлө. Бекем үй-бүлө деген бүгүнкү күндө чын эле бекем үй-бүлө болсун деген биз аракеттенип турабыз. Жөн эле сөз бойдон калбаш керек. Анткени кээ бирөө биз байкап атабыз, көптөр бекем үй-бүлө деп алып туруп эле ар кандай каналдардан чыгып эле, Instagramга чыгып эле ошо бекем үй-бүлө чынында биздин жүрөгүбүздөн чыккан бул каалоо, бул биздин уран керек болсо ар бир үй-бүлө бекем болсун деп. Ошон үчүн айырмасы жок, кичинекей балдардан баштап улуу адамдарга чейин биз ар бирөөсүнө ошол үй-бүлөгө бекем болуусуна көмөк көрсөтүп, аракет кылып, чогуу жана ашар кылып, ашарга чакырып, ошол биримдикте бири-бирин түшүнүп, бири-бирин колдоп, бири-бирине жакшы кызмат кылып, бири-биринин тилин угуп, түшүнүп жана туура жооп бергенди үйрөтүп келебиз. Рахмат жазганыңарга, суроолорду жазганыңарга, азаматсыңар. Демек силер жөн эле калтыргыңар келген жок. Өзүңөрдүн абалыңар менен иштешип атасыңар, чыгуу жолун издеп атасыңар. Биз муну абдан баалайбыз. Анткени түшүнөбүз. Бүгүнкү күндө мындай иштебесе, анда көйгөйлөр дагы өрчүп кетип, көбөйүп кетиши мүмкүн. Ооба. Анда аман болуңуздар. Буюрса кийинки жумада ушул эле күнү ушул саатта кайрадан эфирге чыгабыз дагы. Анда биз колдон чыгарып жиберген мүмкүнчүлүктөр жөнүндө сүйлөшөбүз. Биз көп учурда артыбызды карап кап, ошондо минтип койбой, кап, ошондо тигинтип койбой деген өкүнүчтөр менен кантип жашасак болот. Ошол жөнүндө силерге сонун эфир даярдайбыз буюрса. Ошондуктан кийинки эфирде бизге кошулуңуздар. Ал эми бүгүн сиздер менен мен психолог Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамутова болдук. Саламатта калыңыздар. Мекендешим, эч убакта муңайба, эви келсе чыгат бир айла. Байкап көрсөң жакшылап, дүнүйөдөн алыстап, жакындадык билсең Кудайга. Бул күндө